Assalamu alaikum урматтуу туугандар, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары, адилеттүү жарандар. YouTube каналыны колдоочулары жана хейттерлери, подписчиктери. Мына азыр мен кечинде бир аз басып келейин деп чыктым. Суук бүгүн ончо өткөндөгүдөй эмес. Могу ёлканы уже алып коюптур. Не дегим келип атат бусуда. Мына азыр могу Хурма деген кафенин алдыга келдим да. Хурма деген кафенин алдына келдим. Муну көңүл бурсаңар, эмнени байкайсыңар бул кафенин алдында азыр? Эмнени байкайсыңар? Мына Хурманын алдында тротуарлар кардан, муздан тазаланыптыр. Эми биздин шаарда бүгүн көп далай жерге бардым. Биздин шаарда дүкөн болобу, башка болобу, магазиндер, там ларёктор, кафе, ресторандарды алдыдан өтсөң баарында муз тазаланбаган. Мына өзү мындай цивилизованный мамлекеттерде, бизнес өзүнүн жанагысын карайт да, авторитетини, өзүнүн рейтингини мына карагыла. Могу Хурма кафенин алдыны булар зерикпей чыгып өздөрү тазалаганбы же бирөөгө тазалатканбы билбейм, бирок муну тазалаптыр. Сонун жана болуп кетпейсиң. Сыйгаланып же алги кар, муз өңгүл-дөңгүл болуп катып калганда басканга ыңгайсыз болуп калат да. Биз Жалал Абадта ушул башка бизнестер дагы ушундай кылып тазалап койсо сонун иш болмок да. Мэрияны эле карабай. Мэрия кылыш керек. Туура, мэрия кылыш керек, бирок азыркы күндө мэрия жетишпейт. Өзүңөр эле кылып койбойсуңарбы? Бул бизнес өзүңөрдүкү го. Бизнес өзүңөрдүкү. Өзүңөргө мындай сонун адамдар дагы сүйүнүп калат, рахматын айтат, соопту аласыңар. Мына ушул Хурма кафесиден бир үлгү алайлы. Эртең, мисалы үчүн биз офистин алдында өзүбүз тазалаганбыз өткөндө карданчы. Бүгүн дагы муниципальный службалар кум себип коюптур. Мен билем, шаарда бар ошондой ишкерлер, башкалар дагы, бирок аз. Көбүнчө кайдыгер карайт да. Бул тротуар меники эмес. Мэрия кылыш керек, мен төлөп атам, тиги бул. Эми өзүбүз үчүн кылып койсок, эл үчүн кылып койсок, топ алып койсок жаман болот. Рахмат баарыңарга.